Украинага АКШдан жиберилген техникаларды караңыздар. Социалдык тармактарда видеолор аябай тарап жатат. Мен Украинада жашайм жана абдан коркуп жатам. Анткени 3-чү дүйнөлүк согуш башталса, баары Украина аркылуу өтөт деп ошол жердин жашоочулары айтып коркуп жаткандыгын билдиришүүдө. Эң актуалдуу жаңылыктарды тартуулайбыз. Видеонун ылдыйындагы бармак чаны басып, подписаться деген кызыл кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басып коюңуздар. Украинада 18 жаштан 60 жашка чейинки запастагыларды аскерге чакыруу башталды. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазышты. Маалымат кылайык, Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын билдирүүсүндө айтылгандай, 2022 жылдын 22 февралында президент Володимир Зеленский резервдеги жоокерлерди чакыруу боюнча буйрук чыгарган. Бул офицерлер да, катардагылар да, сержанттар да болот деп айтылат маалыматта. Чакыруунун өзү бүгүн 23 февралда башталды. Максималдуу кызмат өтөө мөөнөтү 1 жыл. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Коопсуздук кеңешинин жыйынында Донецк жана Луганск элдик республикаларын таануу жарлыгына кол койгон. Буга удаа эле Украинанын президенти Володимир Зеленский Украина элине видео кайрылуу жасады. Өз кезегинде көптөгөн өлкөлөр Украина менен Орусияны сабырдуулукка чакырууда. Жалал-Абад облусунун Сузак районунун тургуну кайрылды. Жергиликтүү тургун Сузак райондук калкты тейлөө борборунда кызматкерлер аз экенин айтып, алардын санын көбөйтүү керек деген сунушун айтты. Ал Сузак калкты тейлөө борборунун иши саат 9:00 башталат. Эл көп, суукта эшикте турушат. 2 күндөн бери келебиз, ишибиз бүтпөйт. Кезек жетпейт. Ишке эрте келип, элди тез тейлеш керек да. 60га чейин талон берип калганына эртең кел дешет. Эртеси келсең дагы деле ошол элдин көптүгүн көрүп турушат. Операторлорду көбөйтсүн деп кайрылды окурман. Урматтуу көрүүчү, эгер сиз да ушул сыяктуу турмуштагы өзгөчө көрүнүшкө, коомдогу маданий, спорттук иш-чарага, жаратылыш кубулуштарына, жол кырсыгына, акция же митингтерге күбө болсоңуз, тезинен сүрөткө же болбосо видеого тартып дүйнө жүзү менен бөлүшүңүз. Интернет ааламы тагыраак айтканда, Болотбек Айдаркулов YouTube каналы жаңылыгыңызды заматта өлкөбүзгө, жер жүзүндөгү мекендештерге жеткирет. Алар көрүп, окуп, сиздин кабарыңызга үн кошушат. Сиз жаңылыкты кыскача баяндап, Telegram же WhatsApp аркылуу 0556 59 62 59 номерине жибериңиз. Ушул эле кызмат приложение аркылуу кабардын аудиосун, видеосун, сүрөтүн да жөнөтсөңүз болот. Кабар саналуу мүнөттөрдүн ичинде порталыбыздын эң башкы бөлүмүнө жайгашат.